Иран өткөндөн сабак алып, тарыхты даңазлаган өлкө. Экономикасы өсүп, өндүрүшү менен алдыга жылган өлкө. Иран нефт казып алуу боюнча дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттердин бири. Дүйнө боюнча эң бийик, эң чоң имараттар менен белгилүү болгон Иранга кыргызстандык журналисттер менен чогуу саякаттаңыз. Кыргызстандык тележурналисттердин саякаты 8 миллиондон ашык калкы бар Тегеран шаарынан башталды. Бул шаар четинен көтөрүлүп келе жаткан бийик имараттары, тарыхый маданий жайлары жана тазалыгы менен суктандырат. Дүйнөдөгү эң чоң соода комплекстердин бирин Ирандын Тегеран шаарынан кезиктирдик. Дүйнө боюнча 5 чоң долбоордун бири 7 жыл ичинде курулуп бүткөн. Комплекс Ирандын маданият, тарых, үрп-адатын өзүнө камтыган жай. Иран Мол комплексинде белгилүү Иран килемин, кол өнөрчүлөрү жасаган зээр буюмдарды табасыз. Ирандын экономикасында кол өнөрчүлүктүн мааниси чоң. Айрыкча кол менен токулган Иран килеми дүйнөгө белгилүү. Мындан 10 жыл мурдагы статистика боюнча айтканда, килемдин 1 жылдык экспорттук баасы 500-600 миллион долларды түзөт. Бул мамлекеттен биз байкаган дагы бир өзгөчөлүк китепканалардын жана андагы окурмандардын көптүгү. Иранда мечит, медреселерде жана соода комплекстеринде дагы китепканалар бар. Маселен, Иран Молдо өлкөнүн эң чоң китепканаларынын бири жайгашкан. Бул жерде 5-6 тилде жазылган өлкөнүн тарыхы жана бул мезгилге таандык китептерди тапса болот. Бул жерде 10 же 100 китеп эмес, бул жерде 60 миңден ашык китеп жайгашкан. Тегерандагы эң чоң китепканалардын бири. Бул жерде кызматкерлердин айтымында эки кабаттан турган имаратта фарси, англис, француз жана араб тилдериндеги китептерди табууга болот. Анан дагы бир ыңгайлуу шарттардын бири, бул жерден сиз кайсыл китептер бар экенин көрүп гана тим болбосо атайын окуп кетсеңиз дагы болот экен. Иран алдыга өнүгүү менен катар тарыхын дагы даңазалаган өлкөлөрдүн бири. Маселен, 1979-89 жылдардагы Иран Ислам Республикасынын лидери Имам Хомейнинин үйү азыр музейге айланган. Жергиликтүү тургундардан тарта, сырттан барган туристтерге чейин Хомейнинин тарыхтагы орду, басып өткөн жолу менен таанышып кетсе болот. Бул өлкөдө элге маалыматтарды ыкчам, ар тараптуу жана бир нече тилдерде жеткирип туруу жолго коюлган. Кыргызстандык журналисттер сапардын алкагында Fars News агенттигинин ишмердүүлүгү менен тааныштык. Агенттиктин Тегеран шаарындагы башкы кеңсесинде эле 100 адам эмгектенет. Алар Иран жана коңшу өлкөлөргө арналган маалыматтар менен камсыздайт. Когда актуален вопрос обмена информацией и совершенствование механизма сотрудничества между СМИ и сферой информационной политики, что позволит укрепить взаимопонимание народов двух стран и создать общественный фундамент для дальнейшего развития отношений. Взаимное сотрудничество средств массовой информации играет важную роль в развитии гуманитарного сотрудничества обоих стран и позволит ознакомить народ Кыргызстана с культурой и традициями, историей современной жизни и достижением в различных сферах. Тегеран шаары ошондой эле дүйнөдөгү эң бийик телемунарасы, чоң базары, табият көпүрөсү сыяктуу бир катар туристтик жайлары менен эсибизде калды. Сиз дагы Тегеранга келсеңиз, бул жерлерди көрүп суктанасыз. Иран Ислам Республикасына биринчи жолу келишим. Албетте биз Кыргызстанда туруп, бул чоң ири өлкө туурасында өтө аз да маалыматтар, бирок биз келип көргөндөн кийин өтө таң калыштуу жана ушунчалык өнүккөн мамлекет экендигине күбө болдук. Ар тараптан экономикалык жана ошондой эле маданий жактан, социалдык жактан бул жерде кол өнөрчүлөрдүн, мисалы үчүн байыркы усталар, ууздар,
Булар Ирандан чыккан илге эртеден байыртадан чыккан ошол баардык ушул кол өнөрчүлүк буюмдары жер жүзүн керек болсо каптап, алар өзүнчө тарых болуп калган. Дагы бир нерсеге көңүл бурсак болот. Иранга келгенде бул жерде патриоттук идеология абдан жогорку даражада экендигине күбө болдук да. Анткени себеби ар бир кадам сайын эле Ирандын желектери, ошондой эле Ирандын көрүнүктүү инсандары, Ирандын баатырларынын сүрөттөрү, айкелдери ушунчалык жакшынакай коюлуп, ушунчалык жакшынакай сакталып, өсүп келе жаткан жаш кичинекей балдардан баштап чоңдорго чейин эң бир мындай патриоттук сезимди ойготот да. Биздин саякатыбыз туристтердин шаары катары белгилүү болгон Исфахан шаарынан уланат. Бул шаарга жылына 200-250 миң турист келет. Исфахан тарыхта Борбордук Азиядагы ири шаарлардын бири болгону айтылат. Азыр биз Исфахан шаарындагы тарыхый жайлардын биринде келдик. Тагыраагы бул 33 арык деп аталган көпүрө 1602 жылы салынган жана туристтердин эң көп агымын ушул жерден байкасак болот. Кылымдарды карыткан көпүрө эмнеси менен айырмаланат десеңиз, бул жер ошол сапатынан жазган эмес, жана бир да жолу реконструкциядан өткөн эместиги менен айырмаланып турат. Ошондой эле бул жергиликтүүлөрдүн маалыматына караганда аталган көпүрө Исфахан шаарын тең экиге бөлүп турат деп айтышууда. Сиосеполь Исфахан шаарындагы эң белгилүү көпүрлөрдүн бири. Көпүрө шахтын вазири жана аскер башчысы Алаверди хан Ундиладзенин жетекчилиги астында курулган. Бул көпүрө архитектуралык кооздук жана кафел төшөө жагынан курулушта теңдеши жок экени айтылат. Ошондой эле ал дарыя, дамбалардан өтүүчү жай жана эс алуучу жер катары бир нече функцияны аткарып турган. Сапарыбызды Исфахандагы Седа Симо деп аталган телерадио компаниядан жыйынтыктайбыз. Телеканал, радио жана интернет сайты бар компания үй бүлөлүк, балдарга арналган жана маданий программаларды даярдайт. Ошондой эле көрүүчүлөрдү жаңылыктар менен кабардар кылып, радио талкуу маектерди уюштуруп турат. Седа Симо телерадио компаниясынын 5 миллиондон ашык көрүүчүсү бар. Биздин келгенибиз аябагандай көп, бири эки тараптан тең бирибизге тажрыйба алмашууга, маалымат алууга, таанышууга чоң бир өбөлгө түзүлдү десем болот. Маселен бул жерде баягы мен жаңылыктар канча саат, канча убакытта чыга турганын, анан басымдуу бөлүгүн кайсы жаңылыктарды беришет, анан ошол жаңылыктардын убактысын, хронометражын, негизги жаңылыктар канча мүнөт чыгат, ал жердеги иштеген кызматкерлердин саны канча, кайсыл багытта жүрөт, баарын таанышып, маалымат алдык десем болот. Чынында абдан таасирлендим. Бир эле учурда редактор, журналист, кабарчы ар ким өзүнүн жумушун жасайт экен. 3 сменден бөлүнүп иштешет экен. Мындайча айтканда, мени таасирлендиргени жаңылык дегенден кийин, кабар дегенден убагында жеткирип туруу керек. Ошону үзгүлтүккө учуратпагандыгы мени аябагандай таасирлентти. Бул дагы да болсо мага мени шыктандырды десем болот.